Тоотоми Хидоёши 16-кылымдагы эң көрүнүктүү жапон лидери 1536-жылы Кедейди кандын үй бүлөсүндө туулган. Согушкан аймактардын доорунда чачыранды болгон элди бир туунун алдына бириктирген. Албетте, жашоодо жолдулук да маанилүү, бирок максат коюу жана ага жетүүгө жан үрүп аракет кылуу андан дагы маанилүү. Бийликке жетүү бул бир, эң маанилүүсү ага жеткенден кийин тең салмактуулукту сактай билүү. Элди башкара алган күчтүү, өзүн башкара алган кудуреттүү. Кызматка жолдоочуларды гана эмес, өзүңөрдөй лидерлерди да алгыла. Мыкты лидер жеке өзүнүн эмес, командасынын мыктылыгын көрсөтүүгө умтулат. Чыныгы лидердин иш аракети адеп ахлактык принциптерге негизделет. Ар бир адам күчтүү жана алсыз жактарга ээ экендиги талашсыз. Андыктан лидер үчүн адамдардын күчтүү жактарын таанып билүү жана аларды мактай билүү абдан маанилүү. Мактоо бир тыйын турбайт, ал бекер, бирок анын берген натыйжасы баа жеткис. Ишеним сатылып алынбайт, ага ээ болуу керек. Бирөөнүн ишенимине ээ болуу үчүн алгач ага ишеним көрсөткүлө. Алгандан мурун бергенди билгиле. Чоң болбой лидер болгула. Өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн лидер акыры жеңилери белгилүү иш. Өздөрүн башкаларга арнай билгендер гана лидер болууга татыктуу.